Ассаламу алейкум. Урматтуу Москвада эмгектенип жаткан бир туугандарым, саламатсыздарбы? Бул видеого лайк баспаңыздар, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Туугандар, Лагмант аттуу чакан мини чайкананы сиздерге эсимде болсо бир 6 ай мурда тарттык окшойт. Келип лагмандарынан, өзгөчө тамактарынан жеп кетипсиздер. Өзгөчө тамактары менен лагмандын 8 түрү менен белгилүү болгон лагманты бүгүн дагы бизди чакырып отурат. Мен сиздерге толук адрести айтып коеюн анда. Метро Дубровка мына туугандар. Дубровканын биринчи быктынан чыгып бир 70 метрдей басканда оң жактан фермерский рынок деп көрүнөт. Ушул жерден киребиз. Киргенде эле сол жакта гилтейип көрүнүп турат. Бул Дубровка метросунда биз дары чөптөрдү саткан дүкөндөр бар деп тартып жүрөбүз. Анан продуктовый дагы дүкөн ачылып тур бул жакта. Продукт акылганча чай ичип эс алып кетсеңиздер болот. Парковкалар боюнча кыскача айта кетсем, могул жерде такси парковка бар. Бул жер өзү негизи ар дайым занят болот да. Бул жагы 150 рубльдук. Мен сиздерге айтарым, бул двор жага койгон болсоңуздар, бул жакта шлагбаум жок. Акырын бери көзгө өтүп келе бересиздер. Жүрүңүздөр, толугураак маалымат айтайын. Лайк басып, жакшы комментарий жаза кетиңиздер. Мен сиздерге айткан Лагманттын кожоюну мынакей эжекебиз. Саламатсызбы, кандайсыз? Ассаламу алейкум, жакшы келип алгансыз? Жакшы, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүкүр, өзүңөр. Лагманттын жанына продуктовый өзүбүздүн Кыргызстандын товарларына сатып баштапсыздар. Ишиңиздерге ийгилик, жакшы. Тамактардын өзгөчөлүктөрү кандай, башка чайканаларга караганда кенен мындай сүйлөй бересиз. Барын бардай сүйлөйсүз. Биздин башка чайканалардан өзгөчөлүктөрү бул жерде уйгур лагмандын башка чайканаларда 3 эле түрү болсо, бизде 8 түрү бар. Мантылар, картошка манты, эт манты, адамдардын калоолору боюнча жакында ашкабак манты дагы кошо турган болуп атабыз. Оромолордун да түрү бар, каалаган. Оромо сүйгөндөр бар, мына келиңиздер. Оромо. Ооба, өзүңөрдүн табитиңерге ылайыктуу кылып туруп, ачуу тамактарды өзгөчө жакшы көргөн байкелер үчүн дагы ачуу тамактардын кенен ассортименттери бар. Анан өзгөчө куурдактар, мекендештер, эт менен пияз менен куурулат экен, аябай даамдуу экен. Ачуу эт деп коет экен, мен аны жедим, аябай сонун. Видео татканга чейин жедик аны. Негизи эле мен бул жерге көп эле жолу келип чай ичип кетем негизи эле. Могу менюнун баалары менен бир кыскача бир тааныштыра кетелик. Мына келиңизчи. Кайгынан баштасак экен? Мыягынан баштайлык анда мына. Арзан. Тукум сиам дейт. С овощами дейт. 200 рубль ошондо? 200 рубль экен. Ооба, 200 рубль. Башка чайканалардан өзгөчөлүктөрү бул жерде нан, чай, тамак ашы баары ичинде. Вот именно. Мына көп жерде мына таксистерге бекер десе, мына эжекелерибиз көп айтты эле, бизге эмнеге бекер эмес, биз эле ошондой жейбиз го деп. Мына эжекелерим сиздерге основной мына жакшы мүмкүнчүлүк турбайбы буякта? Мына дагы көргөзүп коеюн. Фиреси мясо дейт, 300 рубль экен. Мына эжекелерим. Лазы жи дейм, эмне дейт? Бул дагы 350 рубль экен, мына. Нан, чай ичинде. Ушу сумма. Мушуру дейт, 300 рубль экен, мына. Казан кебаб 370 дейт, мына. Мен сиздерге айткан жанагы ачуу эт сыяктуу да, мына. Аябай сонун экен. Эгер ачууну каалабагандарга ачуусу жок дагы жасап берет экен. Мына ачууну сүйбөйт эле, мына ачуусу жогу болбойбу дегендер болуп калат, мына. Курсавы кисло дейт, сладкий соусем дейт. Орусчаны кыйын окуйм, билесиздер, 300 рубль экен. 300 рубльдан. Куурдак мясной да 370 дейт. Кыскасы лагмандын түрү аябай көп экен. Лагман ошол мантылардын кааласаңыз куурулган мантылар, кааласаңыз жареный мантылар аябай даамдуу. Келип даамын көрүңүздөр. Биздин еще өзгөчөлүгүбүз торт анар эжени миллионна бир ойнотулганда ошол утуп алган анар эжемдин ушундай сонун тортторунда биздин сиздер сатылабы? Ооба, биздин чайканадан алсаңыз. Мына. Анан лагман 2 мантысы менен 370 рубль турат экен. Азыр эми көп мактабайлык. Жеген, кеген адамдардан бир сурап, жакшы бир реальный интервью кылалык. Каршы болбосоңуздар. Мынакей эжекебизден лагман алган экен. Лагмандын даамын суралык. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Алейкум салам, жакшы.
тамактарынын даамы кандай экен? Сизге лагман жактыбы? Сонун мыкты Кыргызстандагыдай, Бишкектегидей экен. Даамды ушу издеп жүргөм көптөн бери. Каяктан өзүбүздүкүндөй болгон лагмандарды каяктан жесек деп. Ушул жерден таптым, көптөн бери келем, негизи келип жүрөм ушул жерге. Дукен мен негизи лагмандын түр-түрү менен келип бардыгы түрлөрүн жейм ушул жерден. Көп болду иштеп аткандары. Анан өзүбүздүн эмелерге, жердештерге, өзүнүн эжекелерге поддержка кылып келгиле жеп туралы реально даамдуу экен Кыргызстандыкындай. Ишиңиз ийгилик. Мынакей өзүбүздүн эжекебиз Лазер аттуу тамак жегени келиптир атайын. Тамактын даамы боюнча кыскача оюңузду айтып бересиз. Кандайсыз эжекем? Кандайсыңар? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, жакшы. Кача иштеп атасызбы? Шүгүр го, Тамак шүгүр. жактуу эже сунуштайсыз, ошону кыскача сүйлөйлүк. Тамак жакты, свежий экен, эттери да жумшак. Очень вкусно. Сунуштайсыз. Сунуштайм, конечно, сунуштайм. Ишиңиз ийгилик эжеке. Эмне болуп иштейсиз өзүңүз? Сыр болбосо. Кондитер. Кондитеркада иштейсиз дагы. Ишиңиз ийгилик. Рахмат. Топ жасайсыз дагы. Выпечка. Выпечкаларда. Ишиңиз ийгилик. Рахмат. Мына туугандар, Исмат агабыз лагмандын мугуру дегенден жеп бүгүн сиздерге айтып берейин деп атыптыр. Буга чейин мындай лагман жедиңиз беле? Ассалам алейкум. Кандайсыз? Алейкум салам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, шүгүр жакшы. Биринчи жолу жеп атасызбы? Же буга чейин жедиңиз беле? Даамын айтып бериңиз. Биринчи жолу жеп атам. Буга чейинки башка лагмандарын жегенсизби? Жегенбиз, өтө. Кандай даамдары? Даамды жакшы, өтө даамдуу. Эң бир негизгиси свежийлиги менен да сразу ушул бир порция болсо бир порцияны отдельно ушундай даярдап бергендигинде экен өзгөчөлүгү. Ушул туруш канча экен? Ушу турушу 300 рубль экен. Арзан. 300 рубль. Чайнам менен. Чайнам менен. Даамдуу, свежий. Келсең свежий кылып берет. Не дейм, сунуштайм, келиңиздер, тамактаныңыздар. Свежий тамактан заказ берип жеңиздер. Ишиңиз ийгилик. Рахмат. Не болуп иштейсиз өзүңүз? Өзүмбү? Биз дарак эгип иштейбиз. Кандай дарак? Арча, гүл, ушундайлар эгип иштейбиз. Ишиңиз ийгилик, жылуу кийинип иштей бериңиз, мейлиңиз, тынч болуңуз. Мына менин коллективим доставкада чогуу иштеген Максат. Ассалам алейкум. Иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат, өзүңөрдө. Лагманды негизи ар дайым эле бияктан жейсиңби? Ооба, ушул жерден жейм. Өзү башка метродо жашайм, бирок ушул жака атайын келип жеп кетем. Бул лагман жарный лагман, ушул турган баасы 300 рубль экен. Ооба, болгон 300 рубль метро Дубровкада. Жакшы. Мекендештерге сунуштайсыңбы? Ооба, келиңиздер, барыңыздар. Жакшы, 100% халал. Чөнтөкө, өзүбүздүн кыргыз эженики чөнтөкөдө алаяктуу. Тамактары баары 300 рубльдан, чайнан бесплатный. Ишиңе ийгилик. Тынч бол сен дагы. Ушул шириндиктерди ким жасайт деп ойлойсуздар, туугандар? Мына. Келинче эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Сизди көп тааныса керек. Ооба. Интернеттерге чейин, сайттарга чейин чыгып кеттиңиз, популярдуу болуп кеттиңиз эже. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат, баары жакшы. Буюрса биз Москвада ушундай кафе, ресторан, өзүбүздүн кыргызстандыктарыбыздын кафе, ресторандар менен иштешебиз. Биздин торттор ушул жерде, так эле сиз көрүп турган жерде. Сиз өзүңүздөн доставкаларыңыз барбы, өзүңүздөн? Доставкалар бар, торттор жасалат. Инстаграмга эмне деп киресиз? Магазин, так, Инстаграмдан торту Анара, же болбосо Анара Мурзакулова десе табылат. Ишиңизге ийгилик эжеке. Кош келипсиздер деп каалайм. Мекендештер, мына бул жердеги продуктовый дүкөндөн маалымат берейин эми. Курдуктардын баалары канчадан, тоок эттеринин баалары канчадан, анан могу чучуктар каяктан келет? Чучуктар Кыргызстандан келет. Аябай даамдуу. 75% эти, 30% майы. Точнобу? Точно. Жалып болбойбу? Жок. Доставканы айтың, сразу доставканы. Доставка 1000 рубльдан жогору заказ кылгандарга метрого чейин бесплатный. Тойбосунун баасы 350 рубль ар бир штука, ошондойбу? Ар бир штука 350 рубльдан скидка кылып беребиз өстүгө. Именно Иса Македен келе турган болсо, дайыма эле скидка кылып беребиз. Ушул туугандар келип, биздин продуктовый магазинге келип, курица, домашний курицаларды дагы алып кетсеңиздер болот. Азыр домашний мо тооктар Кыргызстандан келди деп мактап калыңыз. Бул чындыкпы же бир жалган сөз сүйлөп койдуңуз, ошону айтыңчы. Видео тарткандан айтып коеюн мына. Точно Кыргызстандан келди абы? Кыргызстандан келди. Базар Коргондукпу? Базар Коргон. Жалават. Атайын ошол мекендештерге Семиз даамдап жегендер дагы аябай жакшы алышат. мына ушул үчүн дагы бир алып жеп көрүңүздөр. Мына жерде варенье, балдар бар экен, сүмөлөктөр бар экен. Вареньялар Кыргызстандан келет. Баардык продукциялар биздин Кыргызстанга
Мегендештер, суусундуктар өзүбүздүкү мына нокот, гүлбөтөндүн бир 4-5 түрү бар экен, специялар бар экен, мына балдар турат, самсамдар турат, маш, лоя, икир-чикир бардыгы бар. Мына алмалар бар экен, өзүбүздүн ноокат алмалары. Бирок баасы 200 рубль экен. Түшүп бергиле бирок ушудан. Андай кымбат койгула. Суйнилер бар экен. Суйнилерибиз бар. Үйгө аябай сонун. Боз үйү. Сааттар, топулар бар турбайбы мына. Аябай жакшы. Балдар могу жерден дары чөптөрдү бул жакадан кошуп коюпсуз. Аябай жакшы. Кошуп койдук, ооба. Көбүнчө чорный тиминди көбүрөөк сураган үчүн бул жакадан кошуп койдук. Анан өзүбүздөн чыккан китлап макарондор, томаттардын түрлөрү, арчалар бар экен, лапшалар, чайлардын түрлөрү, специялар, анан өзгөчө маш, мондой өзүбүздөн келген өзгөн күрүчтөрү, баткен күрүчтөрү ушул жерде таба аласыздар мына. Балар ошол 260 теңге, аланга лазерлердин балары мына 300дөн бар экен. Ушундай мекендештер, ишиңиздерге ийгилик. Продуктовый дүкөн Лагманды бул жерде болсо, могул жакта экен. Келип сурасаңыздар дагы көрсөтүп коюшат. Доставкалары Яндекс уланган экен. Через Яндекс заказ кылсаңыздар болот. Ишиңиздерге ийгилик, дагы бир айтайын. Иштөө убактылары эртеменки 9-дан кечки 8-ге чейин сиздерге кызмат көрөбүз. Андыктан бул видеону группалар менен бөлүшүп, эжекебизге ийгилик каалай кетебиз. Көрүшкөнчө, каналга катталып, лайк басып коюш эсиңиздер чыкпасын. Тугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан сайдайт кеңинен кимче коюп берет, чыкпай туруп чорундан базадан текшерип берет. Альфарттар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп койдум ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.